Рассмотрев ваше обращение по вопросу включения в план газификации квартала номер 20 Верхний Кокжар, сообщаем, что данный участок включен в ОСО «Газпром Кыргызстан» в общий перечень негазифицированных районов города Бишкек. В настоящее время ОСО «Газпром Кыргызстан» прорабатывает технико-экономические характеристики по возможности газификации указанного квартала, по результатам оценки которой будет рассматриваться возможные источники финансирования работ по разработке проекта сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ. Информация про принятых решениях будет сообщена вам в адрес дополнительного периода. То есть на бүгінгі күнде демеге планында жоқ деп жооп беріп жатты да. Биылғы жылда планда жоқ. Бирок ал кишилер менен сүйлөшүлгөндө бул деген чечим деген бирден чечилбейт деп жооп беришти бизге. Бул деген чечим Россиядан бекилип келет дейт. Андыктан 23 жылга чейин план бекилгенде кийинки жылдарга карап беребиз деп жооп берип атышат бизге бүгүнкү күндө. Бул эми бүгүнкү күндө деген частный компания экен, мамлекеттик компания эмес экен. Урматтуу тургундар, туура түшүнүш керек муну. Бизге алган жоопту бай сиздерге жеткирип берип атабыз да. Бул бир эле эмес, буга чейинки дагы бир катыбыз бар. Бул МТУ тарабынан кайрылуу болгон. Чыңгыз Акбековичтин өзүнүн колу менен ал кишиге да ошол эле жооп берип атат кайрылы карап беребиз бүгүнкү жылга каралган эмес деп. То есть баягы силердин кайрылууңар ошо менен калып калган жок. Көзөмөлдө кат андан ары жөнөтүлгөн. Андан башка биз частный компанияга башка кат менен кайрылгандан башка воздействие кыла албайт экенбиз. Анда туура түшүнүш керек экен. Ушундай жер айтасыз. Мына бизде деген бул маселе боюнча эми жалгыз эле бул район эмес. Бар да негазификация. Анан жанагы чоң микрорайон, чоң жыл массивдер бар го, мисалы Арча Беши, акыркы жылдары баягы эме болгон. Анан жаңы болуштар. Акбосоо деген бар. Аяка да газификация келген, бирок мына өткөндө да сүйлөшүү жүргүзгөндө мындай деп атат да, мисалы бир киргизебиз дейт газтыч. Алар баягы үйдүккө чейин киргизбейт да. Основной жана магистральныйлар киргизип беребиз, эмелерин киргизебиз дейт. Жителдер өзлөрү бизде потребляемость азыр вообще слабый болот дейт, не окупается дейт да. Азыр компания мына өткөндө келди, өкүлү экөө. Айтты, бизге минус келип атабыз негизи дейт да. Иштеп аткан жумушубуз Газпром минус уходим дейт. Почему? Потому что биз ошончо акчаны саттап киргизебиз дейт. Элдер сурайт дейт. Киргиздик, бердик, бирок потребляемость слабый дейт да, жок дейт да. Потребительский корзина слабый болуп атат. Ошого биз баягы эме болуп калып атат дейт. Ущерб болуп калып атат дейт. Анан ал жагынан Милан Зомбекович туура айтты, финансирование жагы. Источник финансирования. Алар деле бияктан өзүлөрү чечпейт экен. Бизге ушинтип айтышты. Биз чечпейбиз дейт. Биз баарын баягы перечень азыр айтып кетти катта жана перечень негазифицированных районов деп ошол жака жиберет экен, аяктан бекилет экен. Ошондой экен да. Мен бир кошумча кылып коеюнчу. Экинчи вариант өткөндө мына Куш ДЖ менен келип аларда келгенбиз дейт. Эки бала жаш бала Газпромдон ал айтат, квартальный менен жүрүп ар бир эме менен үймө эмес экенбиз. Бирок силерде баягы район квартал кичинекей мындай компактный болгон себебинен тиги частный компания менен кылып сүйлөшсөңөр болот дейт. Частный компания менен баасы канча болду? 100 000 сомдон бир үйгө 100 000 сом болот экен. Вот мен вот жигит. Сен жото көрөңүз баштап алды. Мен Сулайман деп атпайсыңбы? Мындан 2 жыл мурун мен жазгам. Сулайман мага так ушундай айтып берген. Мен кайра киргем Сулаймановго. Жигит, мен сен мага окуп туруп калбадың беле? Же окубай туруп калбайдың? Биз эмне токолдун балдарыбызбы? Сен өзүң келип карабайсың мындай. Биздин бу аягыбызда 5-6 үй бар. 100 000 төлөп силер газ кирип бердиңер. Эмне силерге коррупция эмесиңер? Бизде келип эмеспиз. Бояда деген кемпир чалдар, пенсионерлер отурат. Десем мун чыкпайт. Мына дагы ошондой ответ келип атат. Муну деген вот менин оюман кетип атат. Башкача сүйлөшүш керек. Газовиктер менен. Мына мен жакында бирөө менен сүйлөшсөм айтат, Дордойдо ушулардын печкалары турат экен. Дордойдо 100 000. Алар менен сүйлөшүп айтат экен, пожалуйста, биздин печканы алыңар, анан биз барып подсоединить этип беребиз. Албасаңар барбайбыз деп. Көрдүңбү? Булар өздөрүнүн товарларын реализовать этип атат биздин келесолорго. Биз унчукпай макул деп атабыз. Путин айтып атат, Путин.
газификация боюнча мен деле келе сол эмесмин. Мына алар деген жөнөй келген жок буяка. Акча жасаш үчүн келди. Ошондо иштегендердин баары коррупционерлер. Мына эмне үчүн буалардан 100 миңден алат дагы газ кийип берет. А эмне үчүн буяка мына мунун ар жагында труба прокладка этип атат. А биз эмне? Жанына биз деген пенсионер. 50 метр бери тартса бизге келет ал жерден. 50 метр. Biz sana düşündürdük. Yolun deken mi? Yok. Воздушка менен эле киргизип койсун. Dağlardagı bayqayın. Жолду жабыш керек, башка эме жок. Aya magistrat cevap. Мындай да. Dinlerini sosyalısın görüyorlar. Мына анан Anda da cevap verir. үстүнөн жыбыйга жол кетет. Тетиги панорамадан түшөт. Жебеден бир күрсүшкөн машина. Суббота мына азыр деле. Гонка, алар түшкөндө гонка. Бу жерде чаң жана чыдай элбейт. Азыр ошондуктан мында да бир Бул дагы бир батыжы. Бул дагы бир же. Экинчи жак мына карачы көчөлөрү. Аң чөнөк. Ошо невозможно. Түн ичинде бассаң чочуйсуң. Бүтүндө бирден алып аласың. Алабекинский район правительства, там везде асфальт. Все улицы, площадки какие-то. Вот если канализацию не сделает, асфальта не будет. Да. Понимаете? Поймите, вы тоже сообразите. Жок, батыжы, курчида, сен мында түшүнчү технология. Бу жерде келесолор отурган жер жок. Булар да туура айтат. Байке, бага бизге асфальт айтканда айтып атам. Айнанай. Эгерде сен канализация кылабыз десеңер, паласа кылла дагы ошондон параллельно баштагыла. Точно, канализацияны жасап, анан кийин асфальт жасатыш керек. Анан унчукпай өтө берди. Элдер ичине эметсин. Эмне үчүн асфальт айтканда айтып атам. Беш келди. Бул дем мотор. көйгөй бар, аны баарыбыз түшүнүп турабыз. Баарыбыз эле мына көрүп турабыз байке. Көйгөй бар. Бирок аны деген эми чечкенге мындай Вот такие маленькие улицы у них. эки варианты да. Или частным способом. Частный способ менен эч ким көтөрө албайт. Ким көтөрөт жүзүн? Айтыңыз байке. Силер айтып отасың. Газпром частный екен, Россиядан карайт экен, Россиядан бекитет экен. Мен таң калам. Россияга көк жардан башкалар бүт барат да көк жар келбей калат. Кандай? Россияга кандай болуп башкалар кирет, аламыдын кирет, бияга кирет, а көк жар келбей калат. Эмне үчүн? Эмне үчүн Россияга силер жибергенде ошону карап койбойсуз? Мен өткөндө да айттым эле. Акимдин милдети эмне? Акимдин милдети могу отурган элдин көйгөйүн чечиш. А силер көйгөйдү чечмек турсун, жомак айтып атасыңар жерге. Кулагына лапшаны илип. Момундай кылат экен, ана тигиндей кылат экен, ана мындай экен деп. Андай болбойт да. Силер иштегиле да. Мына аким турат, аппаратыңыз опш иштебейт. Мен айтып коеюн. Аппаратты иштетпесеңер, сиз көккө турбайсыз. Аппарат келип, могу элди кыдырып, ар бир үйгө кирип, эмне болуп атканын билиш керек. Мен кийин чалайын, собранияда отурдум эле. Анан аппарат болбойт. Мына архитектур деген бияка силердин архитектуруңар көрүнгөн жерге кол коюп берип, азыр тамдын баары кызыл линия деген жок биякта. Каналдын ичине салып атат үйдү. Кана акимдин иштегени. Анан кане жомок айтасыңар, тиги Россия мындай экен, Россия мындай экен. Андай болбойт да. Налоги полностью все платим, хоть вы Бишкек тура деген акимчиликке карабайт да, билесиздер мына жакшы туурабы экен? Силерде бир киши бар да. Жок, архитектура бизге карабайт да бүгүнкү күндө бирок. Жок, архитектура. Жок, согласование билет да, в любом случае. Бир киши отурат да. Акимчиликте. Анан эми жалпы могу өзүңүз байке, сиз Газпромдо иштейсизби? Мен Газпромда иштеймби, мен силерге отчет бербейм. Жок, просто баягы маалымат болсо берип коесуз деп сураган. Мен бере албайм. Мына могу жерде кыздар турат. Канча жылдан бери үйүн оформить эте албай. Кайда архитектура? А мына бияктагылардын баарына кол коюп бердиңер. Айтып атпаймынбы? Каналдын ичине чейин салып атат үйдү.
И все красные книги есть, а у нас нет. 50 лет уже у меня родители живут, да, вот так вот, да, мы документы не можем О, получить. давайте поэтапно. Сейчас байке мында да, все мында бир эме кылбайлычы. Жоқ, силер өзүңөр айттыңар. Нет, вы сейчас насчет газа говорите, прежде чем газ канализацию проводить, вы сначала нам документы сделайте. Нам сказали обращаться в Акимиат. Бекер кылып турбузда. Жана Путиндин эмесине ушу катты мен бекер кылып турмун да шешен өткөндө болмок экен. Эми аны биз мындай да байке, бизде деген Вообще туура эмес. Мен дагы айтып коеюн жигит. Силер ойлонуп сүйлөш керек да, ушундай жерде иштейсиң. Эмнени ойлонуп Анан келип алып Россиядан бекит экендер. Мына туура айтып атат. Жок, биз мындай да, сиз биз баягы Мындай да, эме да, аксакал. Россия эмес, Сүйлөйсүң, муну сүйлөйсүң дегенде мен деген официальный катты алып сүйлөйм да. Мен деген уже официальный лица. Сен кыргыздын баласысың. Моголикилердин мына бу жерде энең апаң отурат. Түшүндүк. Анан жүрөң ар кайсын сүйлөй бергенде болбойт да, сен тилер зашеди деп Бул атасың. деген официальный кат келип ошонун негизинде. Баял катты мен де билем. Менде да жатат. Анан эмне кылайын? Мен кантип анан силерге жок кылып берейин Булар деген алдамчылык кылып атты. буларды деген мына мен жакында бир жерге барам. Мен ошондо айтам мен. Кто такой Сулайманов и кто такой жанагы ким генеральный директору? Газпромдун. Мына бизди иштеп кеткен. Биякта, мына могу ар жагын карачы, 6 үйгө 100 миңден чогултуп газ коюп берди. А эмчи бияка койбойт? Мына биякта дагы өтүп атат. Биз калып атабыз. алардын баары бүт байлар экен. Акчасы Үйлөрүн карасаң бүт сарташтан салган. Бир үй эме эмес, бүт сарташтан салган. Баары тең уурдаган кишилер экен, уурлар экен. Өзүнчө келип салып бөлүнүп алышты. Ал эми байке мындай бөлүп мындай эметпеле болбойбузбу? Ар кандай да эми, ар кандай да. Жок, ар кандай болгондо Баягы билбейбиз да, уурдаганды, негизи. Жок, Негизи чалып атасың. Туура айтып атат. Бай деп атат. Жок. Мына болго чойдур. Ушул жакта жашайсың, көрүп атасың. Ким кандай чыгып атат? Бул киши кандай чыгып атат? Мен кандай кирип жашап атам? Ошону айт көйгөйдү. Негизи Вот эти действия, которые после нас построились, 2-3 года живут, а документы без проблем им делают. Мы 70-го года у меня родители живут, да? Те документы, которые вот Байке правильно сказал, вот, которые строятся там, это делают, это в свое время выдали им, понимаете? Не в свое время, вот именно, слушай, вот эти две Когда улицы, выдали? вот недавно выдали, недавно когда выдали, это? после нас уже всего. Я уже с 2004 В 2006 году, года, 2007 мы году. с 2004 года бегаем. Нет, послушайте, ну не сейчас же, не вы говорите, когда они Дают сейчас тоже, 16 лет кому назад надо, дают выдавали. документы. Да, выдавали 15 дают. назад. Наши знакомые, которые берут нет, за деньги. А у меня родители пенсионеры по 80 лет не могут взять. Мы же к вам подходили, вы сказали, я на свой контроль возьму. Комиссия кирип атат, ИЖСтен комиссия бар. Ал бизде эмес экен, акимиятта эмес экен. Ал деген УЗР деген бизде организация бар. УЗР ссылается на мэрию. Мэрия на УЗР. Я уже вот это бегаю, знаете, с марта месяца. Комиссияда алар карайт. Биз болгон акимчиликте мына мен өкүлүмүн болгон немени айтып атам. Киргизгиле деп четтерек эметкиле. Эми ал деген биздин колубуздан Чисто пенсионерам, простые люди, 40 человек осталось. Можно кому-то же оформили, хоть даже в 2000. Колдон келгенде канализацияны өткөзүп атасыңар го. Колдон келиңер, өзү колуңарда турган эмени. Эмне айтып атасыңар? Мен айтып атасың. Колдон келген эмени. Канализацияга Москвадан уруксат керек жокпу? Башкасы жок эле. Атайын жоонуна уксун эмес экен. Анан укус келсе, укус айтат да, жактан разрешение жок экен, бияктан эмес жок экен, жагында эчтекеси жок экен деп. А баягы айтып атат, бул квартал деген тендер өткөн, ал киши деген отказ берип коюш мүмкүн экен, биякта бытычыт экен деп. Анда эмнеге тендерге катышты, мен түшүнбөйм ушул. Жок, андай маселе эмес. Не, вот сизде турасыз, мына Хуршидада турат. Хуршида айтып атат. Кто-то не подписал. Хуршида, скажи, так ты сказала. Кто-то не подписал. А он говорит, вот не зарядите насчет. Кому вас верить? Мага ишенсеңер болот, мен ошол жакта иштейм. Официальный өкүл уксун, который бюджет у них на канализацию. Аз просто жанагы определенный формальностьтан оформдойт да. Значит, эмкини жерде башталат да? жигит, Рахмат. канализация боюнча айтып атасың. Канализациянын чертошунда тура эмес чегенсиң. Биз тетияктагы могул көк жардай биринчи мен салгам үйдү. Менин үйүм калып биягынан тасып чыгып кетет экенсиңер. Ошондой болобу?
Чертежин айтып албайт экен байке, ама чертеждин баары архитектурадан итүү берет, ошонун негизинде жасалган. Анан жарымы калып калыш керек бе, элдин жарымы? 3 километр Мына акимге айтайын. Жоқ, силер алып Ушуну контролдоп койбосоңуз болбойт. Уксаңыз, мындай болгондо маселе мындай болгон. Аякта тетиги билесиңер өзүңөр, набережный жагында, ар жагында охранный зона деген бар. Охранный зона деген келгенде Чирчош менен согласовать эткен. Охранный зонаны алыш үчүн аякта строениялар бар. Башка бактарактарды отуруп салыптыр. Эгерде алалы десек, соттошобуз дейт булар менен. Кээ бирлер зеленый книжкасын чыгарып алыптыр, мына красные книги вытащили, есть люди, которые. Анда соттошобуз дейт. А соттошкондо тогда остальной народ будет без канализации жить, пока соттошпойт. Ошондой маселе болуп атат. Ай, жигит. Мен баарына түшүнөм. Ошондой болуп калбады го. Мен иштеген жерде сен иштеген жоксуң. Момунтуп кыйкыргандан пайда чыкпайт. Жок, мен. Сен андан көрө улуусун деп айтып атам. Улуусун деп кыйкырган. Мындан эч ким түшүнбөйт. Мына бу окшогон жигиттерди алып алып, жанагы Чертежди алып алып келбейсиңер, элге салбайсыңар. Мына момундай экен, тигиндей экен деп. Кандай качан келдиңер? Байке, собрание канча жыл уюштурдук. Билет бияка көбүлө. Чертеж менен келдик, Чертеж. Байке, чуркап жүргөндүк канализация. Подождите, Орунбек байке, тендер утуп алган компания баягыны айтты, көрдү биякты. Насос коебуз деди бияка. Мындайынан чыкпайт экен, насос коюп бияка чыгарабыз деди. Эбиди карай кассаңар насос коесуңар да. Ылдый карай каспайсыңар мындай. Ошо улду жакты. Бияка чыкпай жатты. Жол менен кассаңар жана Орунбек байке. Машина жүрүп аткан жолдун таманы менен касып эле тетиги машина бурулуп аткан жерден эле бияка кошпойт. Байке, бербей жатпайбы элдер, бербей жатпайбы. Ким бербейт ошо? Мына салкын көчөсү, жан экспресс жан болот. Байке, мында да окшогон Жолдо бар, мында болгон жок. Анан МЧС келип тиги. Нормасы бар, байке, уксаңар. Канализация жол менен кетеби мындай? Жол менен. Жол менен кетпейт. Место бар ошондо мындай чекеси менен кетсе, сону МЧС не разрешает это. Мында сиз баары Жок, мына канализацияны салгандан норма бар. Байке, биз мындайда Үйгө рұқсат берсеңер строитель болот. Мисалы газовик болот. Мен ал үчүн мен мисалы айта албайм, кайсы норма, ГОСТтор бар да, нормалар бар да. Кайсы? Каласыңар? Айтып атпайбы азыр. Насос менен чыгарабыз деп айтып атпайбы? Калбайт, насос менен чыгарабыз деп атпайбы? насос менен чыгарсаңар деле казасыңар да бар. Ай, насос өйдө карай. Канализацияны өйдө карай насос менен айдаганды мен биринчи көрүшүм. Биринчи угатам да. Салып атканда ошол кээ бир кишилер баягы өзүлөрү ответственность алыш керек да. Салып атканда, көрүп атканда знали же, что это охранная зона, зачем строить там? Вообще не знаю, да? Вот человек, когда берет участок, покупает за деньги, он должен смотреть же. Ким берген проект утверждение, ким берген? Люди живут, откуда тогда смотрели? Где? 50 лет вдоль речки 50 лет живут. Вы вот видите, не понимаете. Давайте вот туда в теме. Кто-то подписывал архитектурный проект. Ким кол койгон, ким? Куруп аткан киши эмес. Кто-то подписывал, разрешение давал. А кишилер жок да байке уже. А кишилер жок да деп кол койгон. Жок болсо эмне? Канализация чечилип атат маселеси. Вот что сказал Лужной. Уже проект утвержден, бюджет выделен, деньги 5 миллионов в этом году дали. Правильно, да? 5 миллионов сомма с бюджета Эмки жумада башталат деди, будем со дейбиз. следующей недели, кудай буйрса, начнется дорога. Бир жыл, 2 жылда бүтүрөбүз. Быйыл эмки жылкыга дагы калат да, ошондо получается. А канализация газ эмес, албат эле. Аркы 7 апрель менен киргенде жыбыйын байке турайт, чаңдап постоянно без порядок. Там нормальный тротуар менен мына бас. Бишкек асфальт айтып койсоңуз. Жана 7 апрелде кайсакка чейин жазасың? Ушага чейин жазып. Вот мендер сураган. Капитальный ремонт. Жок, азыр менде сураган. Ошону куруп келатканда, эгер возможность болсо, эки көпүрө бар да. Ошо бир көпүрөнү алып таштап, азыр мындай болот. Жол коюп койсоңуз, жол бар, тияк менен кетсин. Ата гонка болот. Тияктан түшкөндө
Панораманы түшкөндө машина. Гонка устраивали. Сейчас вы списали письмо насчет повода? Там в прошлый раз, когда выезжали, говорили, что объекты какие-то не пришли. Вы если уведомление дать, заранее должны. Хорошо, потом где будет? Старый, Значит, газ не будет. Я так понял. Пойти лежачий полицейский без самовольно самоубайство. Ал жерде Чуть жетпейді ақшаға. Чтобы заставить у нас такого не береді. Только частным путем, если люди согласны. То это частным путем. Опять же, собрание жильцов. Короче, асфальт болады екен, е? Жоқ, газификация болады. Асфальт деген Құдай бұйырса 7 апрель көшесінен ЖБИ-ге чейін асфальтированный тротуар менен жақсы. Қашан башталады? Биыл қашан башталады? Bir ayın içinde başlayın. Құдай бұйырса башталады. И там лежачий полицейский бұйырса нормально сделает. Жолдорыңды оңдо. Қолың келсе, ақшаң болса кішкене жардам берді. Анан бұл завод ақшалы жасай береді. Ошоны айтсам, ошо туура айтат. Завод эчтеке кылбай атат, живый. Живый чаңдатып атат, мынакей. Шамал убагында ташты таңкылайт. Көк жарда катынат. Бұл эми мындай маселе да бар экен. Азыр деген бул боюнча мындай маселе болду. Азыр бир четинен көрүп атасыңар, абал азыр аябай эле эме да, мына экономика жагынан дагы аябай былтыр пандемия болду. Экономика жагынан да аябай болду. Биз бир четинен требуем, жол жасап бериле, газ киргизип бериле, баарын киргизип бериле депчи. Мисалы, канализация ал акча да бюджеттен кетип атат да. Бала бакча акча экен, мектеп акча экен, баары каражат. Анан каражатты чечиш үчүн мисалы ушундай заводдор, фабрикалар акча баягы мамлекетке салык төлөйт. Доход төлөйт. Бюджет образующий. Ошонун негизинен мисалы бирөөнү жаартасак, нерсени айтып алда туура эмес болуп калат да. Эчтеке Мамлекетке акча төлөйт, бияктагы эл өлө берсин беркеле эле. Чаңда. Мамлекетке акча төлөйт. Кудай буйрса бунда убак келет. Убак келет. Шайлоонун эмесин илип коюп атасыңар. Эгер чечилбесе шайлоого бир киши келбейт. Оулардын баары келбейт шайлоого. Ошондо башыңар менен жооп бересиңер. Шайлоого киши келбесе. Мен айтып эле коеюн. Мына могу жерде отургандардын баары келбейт. Биз Маврикти Көкжардын эли ынтымактуу эл. Чири жок жүргөн эл. Тери ошону атайын кармап, биз башка элдей барып кыйкырып, менин башымды жулам, тилим дебейт. Булар отуруп гана суранып атат. Азыр ушуну жасап алсаңар, мына эртең шайлоодо чатак болот. Мен айтып эле коеюн мына. Терпение уже кончилось на самом деле. Только обещание и все. Келет, шайлайбыз. Эчтеке кылбайт. Бир жерден е депутаты, е акими, е мэри. Билбейм. Азыр мына жол менен келдиңер эмне? Вертолет менен келдиңер. Курс. Жолокайдын нерсеси могул сайдын ичиндечи. Могул өзү узун көчө, Майрам көчөсү. Кийин болсо 1 километр жер. Анан бири дагы нюанс бар экен. Газпром дагы 1 километр, 3 километр жер. 3 километр жерге пока газет этот. Эми асфальттап койсо болот. Канализация 3 километр. Эми канализацияны баштайбыз деген мы не можем проектировать. Вначале канализацию Канализация деген жерин күйүнөн кетет. Бул воздушный сумен какая связь между ними? Жарым айында. Кандай кылып? Ошону мен сизден суранып атам. Канализацияны казып атканда контролдоп коюңуз. Воздушный Себеби аяқта элдер калып калбасын. Мына аркылы бүт воздушный. Воздушный калып калбасын. Мына көп сөйөт, бүт воздушный. Мына азыр Нурлан мырза, мисалы ондай өткөндө сиз менен экөөбүз телефон менен сүйлөшкөндө сиз мага айттыңыз. Бул частный гана кыясынан кетет. Сен да ошону айттың. Өткөндө Газпром представителдери келгенде сонун предложение кылдың балам. Аябай сонун предложение. Мына жерде блочасын. Айт, эмне сүйлөт. Мына жерге блочасын менен келет экен. Туурабы?
Эми 100 000 сом деп атасың. Эми ошондон биринчи үйгө чейин 100 000 сом. Ана мына үй менен үйдүн ортосу 2 метр, 3 метр, 5 метр болсо ошого 100 000 сом кетпейт. Надо даже прежде всего этими Газпромдон эти сметасын алачы, точно. Я не уверен, что 20 миллионов деген. Точно сметасы бар мı колунда? Нет. Это только ким? Айтып койду, мына минтте койду, 200 000 болсо, значит, бuyakta 200 000 20 миллион. Андай эмес я. Официальный смета түзүп бергилечи мына келди сметасы мынча миллион сом экен деп. Анан өткөндө Милан мырза мен ешкимди айтып атат. Немеден акмияттан фонддон какой-то сумманы айткан жоксуз, бөлчө болот дедим. Туурабы? Анда мен сизге айттым. Ошол эле фонд мэрияда бар. Сиздин аппаратыңызда иштегендер мэриядан келгендер бар. Ошол эле фонд жол кеңеште бар. Ошол эле фонд президенттикинде бар. Концерта концов гранттар келип атат. Ошолорду письмолоп жазып, балдар менен иштеп ошол сумманы чогултуп койсо, эми болот дейм. 24-жыл, 25-жыл жылга чейин газ киргизсе, мына пенсионердин жарымысыга берилет. Ана эмне кереги бар газ? Электричеством топить не разрешают. Трехпасканы белгилеп, в связи с тем такой деп туруп, трехпасканы полностью бизге белгилеп. Мы к вам вопрос нет. Тогда будем ждать до 24 года. Жолу сені мен айтқандай қараштырып ақшаны қараштырыңдар. Мен бір кеп кішкентай жерге мен уже кетіп қойдым. Мен миллионға суретшімін. Бұл деген коммерческий организацияда мүмкінді Алтын Ордада 1000 түтін бар. Алтын Ордага газ келген білесіздер. Болгону 200 киши подсоединились газга. Анан алар аягында карайткенде 6 Каражыгачта 1670 түтін бар. Анын ичинен 600-ü girdi болгону 20-30% киши газга кошулуп атат бул күндө. Анан бул коммерческий организациялар ошонусун карайткан дагы анан ошондон баягы пайдасы жок деп чечим кылып атат ошойт да. Жок, сиз мына финансированиясын момунтип гранттан, момунтип фонддон берсеңиз, алардын не тиешеси бар ал керекке. Ал биздин акча менен туруп атпайбыз. Биздин фонддон биз берүүгө даярбыз. Бирок ал үчүн биринчи сметасы болуш керек. Смотря какая сумма. Ошого карата анан кийин мисалы келеткан жылга жардам берүүгө даярбыз аны. Өткөндө сиз кайсы бир фирма подрядчик давайте фирма, которая занимается, там есть аккредитованные фирмы. Газпромдо есть аккредитованные, которые... Да, официально аккредитованные. Он без фирмы. Сметасын, варианттарын қарап, сметаны шығарады. Смета шықпайды. Да, смета шықпайды. Там чего-то отталкиваться надо, правильно? Сумма должна быть. А потом мы еще раз соберемся и скажем, вот смета 15 миллионов или 10 миллионов. Что на раз нам, мисал Акимет, с местного бюджета, с районного бюджета столько-то выделяет. Да. А давайте вот, да. Тоже правильный вариант предлагает. Да, а потом какую-то часть жителей вытащат, какую часть этот. А совсем под ноль, я думаю, мы... Нет, под ноль МС. Мы тоже соберем какую-то сумму, да. Мне кажется, таких средств, чтобы выделить просто на самом деле... Не по 100 тысяч. Күндө башка конуштарда Алтын Ордодо мисалы 8 көчө бар. 8-дин 6 көчөсү своими силами канализацияга киришти. 2 көчөнү мамлекеттик немесине. То есть мындай иштерди чогуу калсак болот. Биз жардам берүүгө даярбыз, анын маселеси жок анда. Мырамыз ошо конкретный аркасынан түшүп, аркасынан чуркап, ошону тимеле деген киши жок болуп атпайбы? Андай киши жок болуп атат. Ну не мы же пойдем пенсионерден туруп. Ошода официальный отделдер бар да. Ай бардылар, чакырып келдилер, сметасын түзгүлө. Кагазы менен астына кол коюп, момунча сом деп. От этого же надо исходить, правильно? Ошо суммадан анализ айтасыз. Мына суммасын давай Октябрьский фонддон берип көрөлү. Мына суммасын давай попросим мэриядан. Вот эту сумму давайте попросим аппарат президенттен деп. Ошондон чогултат акча. Никто не занимается же этим вопросом. Просто голословно. Мынча сом керек, андай акча жок, а планда 24-жыл. Да я вам еще раз повторю, 24-жылга чейин жарым пенсионер жашабай калат бу жерде. Ну на самом деле так и есть. Надо этим, вот как перезимовать вот этот год, об этом надо думать, а не 24-жыл. Конечно, модный. Түшүндүм, сметаны үстү чуркайлык, биринчи актап кылса, чтобы мындай бир картина, чтобы... Конечно, ошондой болуш керек. Сметаны чыгарабыз, көрөлүк. Беремес даже береги компанияны можно вызвать. Конечно. Кто дешевле сделает. Да, аккредитованный, как ты говоришь, официальный. Грамотный надо заставка етиш керек бүткөлөрүн алып. Мына мынча сумма деп көрсөтүш керек. Вот из этого надо исходить.
мен де bir qo'shimchalarim bor aytib ketayim. Mına Orunbek Bayke, koy Orunbek Bayke. Vay, uq qo'y bular bu yoqda. Ay, uqlachay. Men de kichkina qo'shib ketayин, ruxsat bersangiz. Bayağı kanalizatsiya bo'yicha. O'shani biz izildab atganda byudjetdan как раз Fan Maratbekovich bo'lganda Alaqush tatbiq aytaylik, o'sha yigitlar yordami tiyib, kichkina aqsha bo'lingan proyektirovkada. Mo o'zingizning yashovchilar, biz uylarimiz bo'ladi, yosh yigit o'sha 400 ming tavushqa harakat qilib o'sha yerda yurib, qo'y o'sha yerda yashaydilar deb turgan 400 ming tavib kelgan o'sha. Bu yoqdan qarashtirib, ana o'shani biz proyektirovkaga kiritganmiz. Proyektirovkaga kiritganda bir firma utib olib, anda o'sha yerga kelganda, mana boshында kelgan. Bu meni qo'shib keldik. Men keldim, Xurshida oldu, dagı bir iki aksakal жүрдü, ошондо mo жерде өткөргүлө, mo жерге өткөргүлө деп биз үймө үй кыдырып, жакын докторлор бар, ошо жак менен өтүп, мындай кылса болот, тигиндей кылса болот деп ошону талкуулаганбыз. Сиздин үйүңүздөн да бирөөлөр баш багып аткан ошондо. Сизди мен көптөн бери тааныйм го, футболный площадка салып деген. Ошондо булар совсем болбойт деген немеге тыянакка келип, анан ошондой болуп калган. Аны моюнга алыш керек. Эмне үчүн ошондой болуп калды? Бул бизден зависит этпейт, акиматтан да зависит этпейт. Мен Алагуш штатынан эле айтайын. Анан бирөөлөр жеткирип барса жеткирип барар. Бул дагы бирдеме деди. Мен айтуум боюнча, мына силер айтып аткан жанагылар терс көрүнүштөр болуп келген, болуп да калышы мүмкүн. Мына жерлерди сатып атканда мына Хуршид экөөбүз барып туруп, мына речканын ичине ким немелер ушул жерде турган жашоочулар бардыр, ошо жаңы тамдар салып атканда мына Хуршид экөөбүз бар, ошолор менен бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Түшүнбөдү. Tuvalet деген турат, речканын жанына коюп, сан нормалар бар. Туалетти алдырдык, туурабы? Эми туалет оңойраак кичине оңойраак оокат деп коюн деши, оңой иш экен, алып ташташты. Бизден корктуу иш кылып. Мен айттым, алып келем, тигилер штрафа дедим, алдырдык. Бирок эми жана үйлөрдү салып алыптыр, тигилер салып алыптыр. Аларды алдырыш биздин менин колумдан ишине келбейт экен. Мен ошо боюнча кат жазгам. Эмне деп атасыңар? МЧСке кат жазгам. Охранный зона дейт. Мен сиздин айтканыңызга да кошулам. Анткени когда надо, мындай, когда не надо, башкача кылышып атпайсыңар. Жазам, ошо мойдон калат. Менин уровеним билесиз, первичный уровенimiz. Ошолордун баарын жасап, Орунбек байке жанагы айткан немеңизди ошондо подрядчиктер утуп алганда, канализацияны келип туруп, бизде разрешение алат да, с крышной работы, мындай. Анан Хуршидага жиберем. Хуршида карап көр, бир сыраны мен көргөм, анан мейлдеп турам. Бирок дедим, силер бир эске алгыла жигиттер. Ошо жерде 4-5 үй өңүттө калып атат. Сиздин үйүңүз дагы бар, бир эки үчөө бар. Анын причиналарын жана проектировщиктер айтып, мен азыр эсимде жок, специалисттер да, адистердин айткандай. Анан бирок дедим, ушу 4-5 үйдү канализацияны кандай кылып туруп кошуп кетесиңер? Мына подрядчик утуп алдыңар акчаңарды. Мен силерден взятка да сурабайм, эчтеме да сурабайм. Мына жигиттердин, жашоочулардын немесин чечип бергиле. Ошого бир жолун таап бергиле. Тиги проектировщик таппады деп мен ошолорго мен сурангам. Кече жакында кол коюп атканда. Ошол силерге немеңер болсун деп. Анан кийин ошолор жана насостошулар чыгарат. Насос менен мындай түртөбүз, тигиндей түртөбүз. Может быть, даже жаңы келгенде дагы чакырып, акиматка барайлы, мындай көйгөй болуп атат. Давай жакшылап карап бергиле, насосу жок, болот бекен, болбойт бекен. Бул канализацияны силер жанагы Союздун убагында сууну, энергетиктер тамды салганда, сууну монту айлантканда, ошол проект менен чийип коюпсуңар. Илгери деген, бул энергетиктер ушул тамдарды салып атканда, сууну ушундай кылып киргизебиз деп, бизде деген аябай жыр каткан. Моуну биз салабыз, силерге энергия беребиз, силерге суу беребиз, дагы башкаларын да чечип беребиз. Бүт баарын чечип беребиз деп. Анан сой жоюлуп кеткенден кийин аларың бизди наоборот сөгүп коюп кетип калды. Сат жиберип. Анан эми ошол жол менен как раз сууну киргизген жол менен кеп казып атасыңар канализацияны. Именно ошол жол менен, ошол канализацияны өткөн жер менен казып атасыңар. Анда болбойт да, анан биз бияктагы эл түшө электе мен биринчи жолу түшкөм бу жерге. Анан мен калып каламбы? Калып каласың. Ошо сизди калып калбасын деп мен ошо подрядчиктерге айттым. Мен айтып коеюн, эгер ошол жерде касчы болсоңор, жардырам. Анан ишенип эле койгула, жардырам. Анан көрөсүңөр өзүң. Мен айтып бүтүрөйүн. Сиз билесиз да эмесин, көрсөтүп бересиз да, аякта казбагылам, аякта эме бар деп. Алар билбейт да. Казып атканда көрөт. Экскаваторщик жакшы болсо, казып атканда каерде турба жатат, каерде эмне жатат, баарын көрүп турат.
Водоканал Квадратчиктерди дагы бир сыйра чакырайлык, дагы бир сыйра сүйлөшөлүк. жок азыр. Водоканалда Мен ошону эске алып туруп, ошондой жашоочулардын 4-5 калып калбасын, ошолордун жолун таап бергиле деген. Чыңгыз кечирип кой. Дагы бир нерсе. Могу каналдагы сууну былтыр таза агызып жер жапкансыңар. Бийил деген канализациядагы сууну вообще агырат сугарганга болбойт. Батка кагып атат. Ал каналдын тымбалы багосы кетти. Жана үстү жакта немеге барганбыз. Эми ошону сүйлөшүп айтпайсың. Кайра агызып атат, насос менен сордура албайбыз. Жаман эле болуп атат. Дагы барып сүйлөшөлүк. Мен барганда мен баргам, Калыбек барган, силердин Ал кичинекей чуңкурга аспай бир дейт. Ал бир акканда эле ал батак топ болот. Ханга салам бербеген кишилер экен, анысына карабай барып сүйлөшкөн мисалы. Сүйлөшүп андай жерде жаман турат деп. Соломитинский район servisi вообще. Барган, эгерде дагы дополнительно керек болсо барабыз. Алар менен дагы сүйлөшөбүз. Болбо алыбыз жетпей жатса силер менен кеңешебиз. Эмне кылайлык мыналарды? Өрттөш керек, салкалаш керек бар. Таза болуп калат. Насос салага эптеп сугарып каласың да, тайдын кырында эптеп. Телефонду алып кой. Анан мен ошолорго барганда сиз менен сүйлөшөм. Силерге барганда мен аргумент берип, аргумент керек. Барсам, жөнөкөй киши катары мен жиберип атат деп. Дагы бир жолу барабыз. Жергиликтүү эл менен өткөндө Калыбек эле барды эле, Куршун эле. Макулда коет дагы жок. Кичинекей жерде казып коюшат. Сен жакшы сүйлөшүп кетесиң. Жакшы сүйлөшүң керек. Анан жана подрядчиктер келсе, Жалауны эмесине бар, ошондон бир представитель алыш керек. Жөнүнө барганда барып ма? Дагы бир возможность токтотуп коюшкан. Анткени общий линия кетип атат, какая-то протяженность 4-5 Биз адан качкан жокпуз, бирок биздин колубуздан келбейт экен. Мисалы, МЧСке барсам, МЧС мага баш ийбейт, акимге да баш ийбейт. Балыктар бар болчу. Алар министерствого баш ийет. Ичинде неме болот, охранный зоналарды не соблюдать этпейсиңер десек, отписка кылып таштайт. Мына Кудай турат го, баарын жазып чык. Канча киргизди мага. Баарын айтып бүткөндөн кийин эле эсиме келип атат. Айтайын деген. Бул көк жардын башындагы бизге сугат суу атайын деген арыктарды салыш керек эле. Арыктар салынбаган. Мына көк жардын ортосунан суу агат. Бер жакта келгенден бирден 2-3 тамга агат. Ар жакта баштарында суу жок. Вообще суу жок. Эми арышны арык тартып койсоңор, ошондон суу агызса биз кыйналбайбы, ошондон алып эмелер сууар. Азыр байке асфальт сервис жол жасайт да. Аяка ирригация бүтүп бар, байке. Ирригация Б3 чоң жасап койсоңор. Көчөлөрдүн ичинде ар бирөөбүз өзүбүз жасаш керек. Ошондо көрүнөк байке. Калганыңарда кимиңердин жаныңардан ары өтсө, ошолор Куршуд аркылуу чыгып, каждый свой. Сразу айтып коюң, араны укпасаң да биз да подключаться этебиз. Биз да контролдобуз, карайбыз. Бираз сөз. Бирдеме кылыш ыктымал. Анан Махмуд аке мен айтып коеюн. Анан ошол боюнча жумушту өткөргөндөн кийин жанагы немелер боюнча силерде көзөмөл карап тургула, мына асфальт сервис кандай иштеп аткан. Бүгүнкү күндө асфальт сервистин кыла турган окаты 700 метр. Бирок азыркы күндө кыла апрелден баштап Кумшалга чейин. Кумшалга. Ошонун протяженности алып айтпасам 700 метр. 300 метр. До, по-моему, до моста. Ошо бирде азыр элге туура маалымат берели. Азыр кээ бирлер 4 километр, 3 километр мен ошон үчүн Куршудан чакырып, Куршуда бергенчи. Анан да баягы айтпадыңар бир 4 километр, 400 метр жасадыңар, анан чирген жөөсүгө деген сөздөр да болот да. Ошондон азыр айтып коеюн. Бүгүнкү күндө ошол жер гана жасалат. Туурабы? Мына кичкентай асфальт сервис. Айтып койчу, эл айтып атат 4 километр жасайт экен, буйрусам 4 көчөбүздөн жасалып калат. Биринчи очередь жана мына Асан байке көтөрүп келген ono от его дома до моста. До моста будут делаться. У нас было 2 проекта. Один был, значит, если мне память не изменяет, на 2 миллиона, который делал Акимиат совместно с нами. Второй проект был на 2 миллиона 300 тысяч, который делал по нашей просьбе Кумшагы. Алар жасашкан. Бирөөсү тротуар менен эмес, бирөөсү тротуар менен жок деп. Мына кече жакында эле тротуар менен кандайчы без тротуара? Тротуар менен кылгыла деп настояли. На сегодняшний день надо проконтролировать, чтобы был тротуаром, потому что она ертең чыгат, ой, тротуар деп едим беле, эмне жасаган жоксуңар деп. Если возможность болсо, жол тротуар кое турган немеси болсо, ошону тротуар менен жасатканга барыстан ошого неме кылайлык, ниет кылайлык, ошондой жасаттырайлык. Арык боюнча тротуарга биз машинени токтотуп койшот жанагы неме ачканда. Этерде кафе
сәтсәпе ачқандардың бары тротуарға тоқтатып қойып басып өте албайбыз. Ал жөнүндө да айта кетейин. Мына сиз айтып атасыз. Машина уруп кетет. Жоңуз эчеке. Ал жөнүндө мен да айтып коеюн. Ал жөнүндө мына өзүңөрдүн кварталыңар бар, Куршуда Курбан жанында болуп, ошол жерден өтүп тротуардын баарын тең биздин урматтуу жашоочулар четинчи апрель көчөдө жашагандар баарыңар тең тротуарды торговый площадка кылып алдыңар. Баарын айтайык да, бир жак биз неме баарын айтышыбыз керек. Баарын айтканда мен канча жыл өттүм, айланайындар, бул тротуарды бошотула. Бул муниципальный, бул жерге эл басыш үчүн, силер торговля кылыш үчүн эмес деп канча айттым. Мына Куршуда жаман көрүнүп атат. Кай тандырың ал дейт, анан окуй деп бага келе Чыңгыз мени жешип атат, өлтүрүшкөн жатышат деп. Мен тандырым жапсаң мен сени өлтүрөм, анан соём, жардырам дегендер көп экендер. Анан бул эмне күнөө? Бул силердин бүт жамаат үчүн ойлонуп атат да. Тротуар цивилизованный бассын деп. А тротуарды бошотуш керек, айланайында, силерге да айтып коеюн. Анан дагы бирөөс сөз. Но тротуар. Давайте я айтып бүтөйүнчү. Тяжело же. Значит, ошол жерде тротуар планировалось. Жители наши эти места под торговые дела. Кто-то брусчатку выложил, кто-то это. Там невозможно было. Но когда мы планировали